Саламатсыздарбы? Бүгүнкү тема программасынын өзөгүн жайыт малчылыгы түзөт. Жайыт малчылыгы Кыргыз Республикасында негизи малчылык жана жайыт малчылыгы тууралуу студиянын коногу менен сүйлөшөбүз. Студияда бүгүн мейманда ветеринария илимдеринин доктору профессор Аскарбек Түлөбаев. Аскарбек Зарлыкович, саламатсызбы? Саламатсызбы. Студиябызга куш келипсиз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда жайыт, табигый жайыттар Кыргызстандын аянтынын дээрлик жарымын ээлейт деп айтып келебиз. Сиз ушул багыттагы, ушул тармактагы адис катары айтып өтсөңүз, бүгүнкү күндө негизи биз сөз кыла турган жайыт малчылыгы деген эмне? Ушуга түшүнүк бере кетсеңиз. Рахмат. Баарыбызга белгилүү өлкөбүз агрардык республика. Агрардык республика болгондон кийин ошонун олуттуу бөлүгүн айыл чарбасы ээлери белгилүү. Ошол айыл чарбасындагы жарымынан көбү дээрлик малчылык, мал чарбасы ээлейт. Демек, биздин мал чарбасынын Кыргыз Республикасынын экономикасына болгон салымы сезилерлик экени баарыбызга белгилүү. Ошондуктан малчылыктын өнүгүшү жана учурдун талабына ылайык өндүрүмдөрдү өндүрүп, өзүбүздүн элибизге жеткирүү, андан сырткары сыртка сатуу маселелери бул дайыма бизге кызык, олуттуу маселе болуп келет. Негизи мал чарбасы тууралуу сөз кылганда, биздин Кыргыз Республикасындагы мал чарбасында мал асыроо технологиялары кандай деген суроо туулушу мүмкүн. Негизинен биздин Кыргыз Республикасында эки мал асыроо технологиялык ыкмасы колдонулат. Бул биринчиси малды жыл бою коро сарайларда асыроо. Бул ыкма дүйнөлүк тажрыйбада да эң кеңири колдонулган ыкма. Экинчиси малды жылдын көпчүлүк мезгилдеринде жайыттагы асыроо. Бул биздин республикага мүнөздүү бир өлкөбүздүн географиялык шарттарына ылайык болгон мүнөздүү ыкмалардын бири. Ошондой эле дагы аралаш ыкманы да колдонуп жүргөн малчыларыбыз бар. Алар дагы өзүнчө бир экономикалык, технологиялык аспекттерде карасак болот. Бүгүн эми биз жайыт малчылыгы тууралуу сөз кылсак, жайыт малчылыгынын күчтүү жактары кайсылар, алсыз жактары кайсылар, эмне үчүн биз Кыргыз Республикасында бул жайыт малчылыгы тууралуу сөз кылышыбыз керек, ошого басым жасашыбыз керек деген маселелерге сөз кылсак, бул малчылыктын кыргыздардын, кыргыз элибизде кылымдардан бери эле топтолуп келген бай тажрыйбасы бар деп келебиз. Ошонун ичине негизинен бул жайыт малчылыгында топтолгон тажрыйбалар. Бул эмне үчүн биз бул маселеге басым жасашыбыз керек? Себеби биринчи кезектен 3 багытта. Бул экологиялык жактан таза өндүрүмдөрдү өндүрүү, экинчиси ошол өндүрүмдөрдүн арзан болушу, үчүнчүсү сапаттуу азык түлүктөрдү өндүрүү деп келебиз да. Эмне үчүн биз экологиялык жактан таза деп дайыма айтып келебиз? Чындыгында эле ошондой. Азыркы күндө, азыркы учурдун талабы бардык өлкөлөрдө да дүйнөдө органикалык мал чарбачылыгына, органикалык айыл чарбасына багыт алабыз деген аракеттер болуп жатпайбы? Бул жерде жайыт малчылыгы негизинен бул багытты камсыз кыла алат. Экинчиси арзанчылык. Өндүрүмдөрдү арзан алуу. Вегетациялык мезгил башталгандан баштап ал жерге жайыттарга биз кошумча каржылоо жумшагандан алыспыз. Себеби ал жерде жаратылыштын, табигаттын шарттарына ылайык жайыттын оту өзүнөн өзү жетилет. Ошону менен тоют катары биздин малга
тоют болгонунда. Ал жерде биз кошумча каржы жумшай турган маселелер бул жолдорду оңдоо, көпүрөлөрдү салуу, кээ бир жерлерде сугаруучу, мал сугаруучу жайларды куруу, башка салым дээрлик жок десе. Ошондуктан бул жерден экинчи багыты жайыт малчылыгынын арзанчылыгы болуп турат. Үчүнчүсү сапаттуу азык-түлүктөрдү өндүрүү. Биз эттин сапатын, сүттүн сапатын, башка малдан алынган өндүрүмдөрдүн сапаты тууралуу айтканда салыштырып билиш керек да муну. Себеби жайыт малчылыгында жүргөн мал менен коро сарайларда колдо багылган малдын ортосундагы бул биохимиялык жактан, физиологиялык жактан далилдене турган гана сапат өзгөчөлүктөр бар да. Анан муну баягы ошол өндүрүмдөрдү салыштырып колдонгон кишилерге байкаларлык сапат өзгөчөлүктөр бар. Муну ошол багытта айтсак болот. Эми биз ата-бабаларыбыздан бери эле мал менен алектенип келген да. Ошол мал менен алектенип келгенде ошол малдын негизги бага турган жери жайыт болгон. Жайыттардын кайсыл аймактарда, кайсы жерлерде сапаттуу экенин, ошол жайыттардын жетишерлиги экенин, алардын өзгөчөлүгү, ошол жайыттардын жанында агын суулар барбы, мал суарганга да керек маселелер да. Андан сырткары ошол жердеги өскөн чөптөрдүн азыркы тил менен айтканда ботаникалык курамы биздин ошол жайыттардын сапатын көтөрүүгө мүмкүнчүлүк ала турган маселе ошо да. Ошолор кандай экенин мурдатан эле ошолорду билип, аракет кылып, андан сырткары ошо жайыт пайдаланууда аяр мамиле кылып келгени, жайыттарга өзгөчө мамиле кылып, ошону биз өзүбүздүн бир негизги байлыгыбыз катары алып келген. Ушул күнгө чейин деле биздин азыркы малчылар ошондой аяр мамиле кылууга аракеттенип келет. Эми ар кандай маселелер. Аралчы агай, ушул ата-бабалар колдонуп келген ыкманы айттыңыз, салттуу. Ушул система бузулган деп да белгилеп келишет го, жайыттарды пайдаланууну. Баягы ыракы, алыскы жайыттар, ортоңку жайыттар. Бүгүнкү күндө ушу баягы салттуу келаткан ыкманы, ошо системаны оңдоо, түзөтүү иштери жүргүзүлүп жатабы жайыттарга камкорлук көрүү? Рахмат, ага азыр токтололу. Алгач бул жайыттардын биздин республиканын жайыттары жайыт малчылыгынын өзөгүн түзөт, негизин түзөт деп айтып келебиз. Эми биздин канча жайытыбыз бар? Жайыт, мисалы үчүн биздин Кыргыз Республикасында 9 миллион гектардан ашыгыраак жайытыбыз бар. Бул биздин республиканын жалпы аянтынын жарымынан көбүн ээлеген аянт. Ошондой эле айыл чарба жерлери деген категория бар да, ошол айыл чарба категорияларынын 85%-ын ээлейт. Мындан сырткары да биздин токой чарбасына тийишелүү жайыттарыбыз бар. Ал да өзүнчө белгиленип, өзүнчө колдонууга алынып келет. Мына ошол жайыттарыбыз биз жыл мезгилине карата бөлүп келебиз жайыттарыбызды. Илгертеден келаткан тажрыйбага ылайык. Бул биринчи кезекте кышкы жайыттар. Андан кийинки жазгы жайыттар, жайкы жайыттар, анан күзгү жайыттар. Булардын дагы өзүнүн жайланышына жараша, алыстыгына жараша, сапатына жараша дагы булардын ар түрдүүлүгү бар. Биздин Кыргыз Республикасынын аймактары өзү климаттык жагынан өзгөчө, ар бир аймак өзүнчө өзгөчөлөнүп турганына жараша дагы ошол жерде жайланышына жараша да маселе турат да. Андан сырткары жайыттардын жайланышы боюнча бөлүнөт. Жакынкы жайыттар, ургалдуу жайыттар, алыскы жайыттар деп. Биз эгемендик алганга чейин жакынкы жайыттарыбыз ошол колхоз совхоздордун азыркы айтканда айыл аймактарынын карамагында болуп келген, ошонун башкаруусунда болуп келген. Ургалдуу жайыттар же болсо ортоңку жайыттар деп ал райондордун карамагында болуп келген. Анан алыскы жайыттар деп областтардын карамагында башкаруусунда болуп келген. Ал убакта бул маселелер ортодо жок эле. Баягы чыр-чатактар, деградация, эрозия маселелерине каршы күрөшүү маселелери себеби бардыгы эле бир типтеги баягы вертикалдык бийлик башкаруусунда болуп келген. Кийинчерээк биз эгемендик алгандан кийин бул маселелер ортого чыгып калды да. Мына ошондо
мурда баягы бизде колдонулуп келген 3 система бар эле. Биринчиси жайында малды бийик тоолуу жайыттарда багуу. Экинчиси күзүндө жана жазында орто бийиктеги тоолуу жайыттарда багуу. Үчүнчүсү кышында малды тоо этектеринде, адырларда, өрөөндөрдө багуу. Мына ушул система кийинчерээк бузулуп калбадыбы? Биз эгемендик алгандан кийин баягы башкаруудагы ар кандай башаламандык ошого да алып келди. Мына ошонун кандай кылыш керек? Эмне болуш керек? Себеби айылдын жакын жайланышкан айыл четинде кышкы, жазгы, күзгү жайыттар опсуз көп колдонууга учурады дагы, акыр аягында деградация, эрозияга учурап такыр болуп калды. Азыр аны бардыгыбыз эле көрүп жүрбөйбүз. Айылдардын четин карасак. Андан кийинкиси алыс жайланышкан жайкы жайыттарга баруу мүмкүнчүлүгүн жок болуп калды. Көпчүлүк кызыкпай калды. Ошон менен азырда уулуу чөптөр, ото чөптөр көп өсүп кетти. Ал жайыттарыбыз дагы кичине зыянга учурап кетти. Эми ошону эмне кылыш керек деген максатта Кыргыз Республикасынын 2009 жылы жайыттар тууралуу мыйзамы кабыл алынганда, себеби көргүлө 91 жылдан 2009 жылга чейин чоң эле бир топ кыйналып, кысталып отуруп акыры чечим кабыл алынып, жайыттар тууралуу мыйзам кабыл алынган. Ошол мыйзамда кандай мындан кийин жайыттарды ким башкарыш керек? Жайыттарды пайдаланууну кандай тартипте жүргүзүш керек деп ошол жайыттарды башкаруу, пайдалануу маселесин жайыттарды пайдалануучулардын бирикмелери деген түзүлүп, ассоциациялары. Ошолордун аткаруу органы катары жайыт комитеттери деп түзүлгөн. Ошол биздин республикада 454 жайыт комитеттери түзүлүп, Кудайга шүгүр, азыркы учурда да ошолор иш алып барып атат, жайыттарды башкаруу боюнча. Мына ошолордун ошол мыйзамдын жыйынтыгында бир топ эле алдыга жылуу болду. Сиз тажрыйбалуу адис катары айтып өтсөңүз, бизге бөлүнгөн убакыт жыйынтыкталып баратат да. Аскарбек Сарылкович, Кыргызстан бул эт өндүрүмдүүлүгү жагынан сиз көп жылдан бери тажрыйбаңыз бар да, өзүн өзү камсыздай алган өлкөнүн катарына киреби, мал чарбасы ушуга мүмкүнчүлүк түзүп береби? Менин жеке пикирим боюнча мал чарбасы биздин мүмкүнчүлүк түзүп берет. Бирок негедир бул статистикалык маалыматтарда айтылып жүрөт, биз өзүбүздү эт менен камсыз албайбыз дегендей кылып. Бирок мен ага бул маселе шек жаратат. Себеби дегенде бул биздин малыбыздын саны, малдан алынган өндүрүмдөр буга жеткиликтүү эле болот. Менимче, балким тоок эти тууралуу, куштардын эти тууралуу маселе болгондо ушул жетишсиз деп айтып атса керек. Себеби аларды биз чет элден сатып алабыз. Анан бул статистикадан бир аз баягы так эместик барбы деп ойлоп коем. Өзүмө баягы айылдарды, малчыларды аралап жүргөндө бул маселе көзгө учурап калып атат да. Эми бул анча деле маселе эмес. Элибиз этти жок болуп калды деп, же дүкөндөрдө эт жок болуп калды деген маселе азыр туулуу элек да. Кудайга шүгүр эле болуп атат. Анан жанагы аш тойлордо, коноктордо, конок чакырганда аны муну да союлган мал эсепке кирбейби, ал тууралуу менде маалымат жок. Балким кирбей калгандыктан ушундай болуп атат. Кыскасы, биз өзүбүздү эт менен камсыз кылып кетебиз деген мен толук ишенимим бар. Анан бул жайыт малчылыгы бизге жардам бере алабы, бере албайбы деген маселеде мына мен өзүм эсебин чыгарып көрдүм эле. Ушу жайыт малчылыгы 15-жылдагы статистикалык маалыматтар боюнча бизде канчалык жайытыбыз колдонулуп атат депчи. Биздин жана 9 миллиондон ашкан гектардан ашкан жайытыбыз бар деп атпайбыз. Менин эсебимде ушул 72%-ын тегерегинде биз жайыттарыбыз колдонулуп атат да. Бирок 15% эле колдонулбай атат деген дагы бир ар кандай түшүнүктү жаратат. Себеби биз жанагы айтып атпайбыз, деградацияга учурап кетти, эрозияга учурап кетти. Мисалы үчүн ошол Айыл чарба министрлигинин жайыт департаменти Кыргыз Гипроземдин маалыматтарын алайык. Өлкөдө жайыттардын 166 000 гектар күчтүү деградацияга учураган. Мына ошону ала келдим эле. 416 000 гектар жайыт ар кандай эрозияга кабыл алынган. 1,5 миң гектар таштак жайыттар, 2741 000 гектар шарттуу таза жайыттар болуп саналат деп.
айтып атат. Андан сырткары 397 000 гектар жайыт 40 градустан тик жайыттар, аларга мал жайларга мүмкүнчүлүк жок деп. Бирок ал жерлерди дагы мындай иретке келтирип, кайра жакшыртып, анан малды колдонсо болот. Ал жерге колдонула турган балким эчки баксак, топоз баксак, ошо жайыттарга, ошолорго мүмкүнчүлүк түзсөк болот да. Аскарбек Зарлыкович, сизге ыраазычылык. Бизге бөлүнгөн убакыт жыйынтыкталып калды. Дагы тема программасын алкаганда кийинчерээк ушул жайыт маселеси, мал чарбачылыгы жөнүндө баарлашабыз сөзсүз түрдө. Буга кенен убакыт керек. Биз бүгүн жыйынтыктайбыз. Эң башкысы сиз айтып өткөндөй Кыргызстанда эт продукциясы, мал чарбачылыгы экологиялык жактан таза, сапаттуу эт продукциясын камсыздаганга жетет экен. Бул эми жайыт малчылыгын жакшы колдонуп алсак, көп маселелер алдыга чыгат да. Бизде экономикалык маселелер, кызыктар бар. Ушуну менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз студиянын коногу ветеринария илимдеринин доктору профессор Аскарбек Түлөбаев менен жайыт малчылыгы темасында баарлаштык. Сак саламатта туруңуздар.